Сен төрөлгөндө үйүңө береке эшиги ачылган. Сен төрөлгөндө 40 жыл кулу болдук деп сүйүнчүлөшкөн. Ошол күнү атаң бейиштин жытын искеген. Тамтуң баскан күнүңдөн атаңа кам көрчүсүң. Быйтыйган колуң менен буламыкты мыжыга кармап, аны атаңдын оозуна салчусуң. Неп адам адаңдын мурутуна буламык жугуп калса, ботко колуң менен тазалачусуң. Кенедейиңде атаңдын чокоюн түкүрүң менен жылтырата тазалап койчусуң. Атаң сырттан чарчап, кабагына кар жаап кирсе да, бойтоңдоп алдынан чуркап чыкканыңда маңдайы жарыла сүйүнүп, эртеден берки мүшкүл, көйгөй, кайгы капаларын баарын унутчу. Саамайыңдан сылап, бейиш жытыңды кере жыттап эс алып калчу. Сен болгону 6 жаштасың. Атаңдын, агаларыңдын байпактарын жууп берип, апаңды түйшүктөн куткардың. Агаларың, ийнелериң, атаң баш болуп, чакчалекей түшүрө качып кеткен үйдү мизилдете тазаладың. Сен 12-ге толуп, атаң да, апаң дагы кол узарып жыргап калды. Эч кабатыр болбой, үйдү сага таштап кетишет. Үй тазалап, тамак бышырып, кирлерди жууп элетин болбостон, ийни-сиңдилериңди дагы багып чоңойтуп жатасың. Бүгүн сен турмушка узадың. Баары башка, баары жат. Көзү башка жакты карамыш этип, көңүлүңдө кандай болду экен деп, күдүктүү тиктейт кайната. Колунан эмне келип, эмне келбейт деп, санаакы тиктейт кайнене. Кечээ эле жаным, күнүм, айым деп өпкө жүрөгүн чаап жүргөнүн унуткан өңдү тигини берип койчу, муну алып койчу деп өктөм сүйлөй койчу күйөө. Сен эми жет атаң көрбөгөн ушул жат үйдө, жат адамдардын арасында атаң да, апаң да, бир туугандарың да жок, өзүң жашайсың. Аял мындайга сен гана чыдайсың. Көкүрөгүңдө көз ачыла элек ымыркай. 9 ай боюнда көтөргөнүң аз келгенсип, муну төрөгөндө көр оозуна барып келдиң. Бирок эмнегедир аны жакшы көрөсүң. Анын баа деп бакырган үнүн укканда 9 ай тарткан түйшүгүң да, азыр төрөттө көргөн азабың да эсиңден чыгып кетти. Эгер сен төрөттө тарткан азапты эркек тартса, аны өмүрү өткөнчө унутмак эмес. А сен унуттуң. Мына эми экинчисин, анан 3-син төрөдүң. Үйдүн түйшүгү сенин мойнуңда. Элден биринчи турасың. Күйөөңдү ишке, балдарыңды мектепке даярдайсың. Алар чачканды жыйнап, бузганды оңдоп, кирдеткениңди жууп, элдин артына жатасың. Күйөөңдүн корс мүнөсүн, балдарыңдын бултуңдап тултуңдап кыял көрсөткөнүн көтөрөсүң. Ооруйсуң, чыдайсың, кыйналасың, сабыр кыласың. Кызың төрөсө, өзүң кошо төрөгөндөй болосуң. Балаң ооруса, өзүң кошо ооруйсуң. Небереңдин жалаягын жууп, ошондон ырахат аласың. Сен күйөөңдү күнөөдөн сактадың. Күйөөң, балдарың дайыма сенин жүрөгүңдө. Сен аларды бир да мүнөт унутпай, аларга дуа кылып, бале кырсыктан калкаладың. Жараткандын буйругун аткарып, бою башыңды жат эркекке көрсөтпөдүң. 5 убак намазыңды окуп, 30 күн орозоңду кармадың. Күйөөң жокто мал мүлкүн иреттеп, балдарын анан өзүң да абийириңди сактадың. Ушул себептүү сага бейиштин каалаган эшигинен кирүүгө уруксат берилди. Сенин сөөгүң табытта. Буркурап ыйлап, балдарың душман көзүнө күйүмүш этип күйөөң турат. Баарынын арманы ичинде. Көзүң барда кадырыңа жете албаган күйөөң да, жакшылыгы менен ак сүтүңдү актай албаган балдарың да сенин асылдыгыңды эми билип жатышат. Аял, сен асылсың. Аялдыгыңды өзүң дагы билбейсиң, өзгөлөр дагы билбейт. Сүйүктүү эжем, сүйүктүү карындашым, видеону бирден менен көрүп салба. Бир теманы көр да токтотуп жаап кой. Ойлон, көрүп, ушул темада айтылгандар сенин жашооңдо барбы?
мында айтылган насааттарды буга чейин аткарып жүрчү белең. Эгер бул айтылгандарды буга чейин деле аткарып жүргөн болсоң, Кудайга шүгүр кылып, кийинки баракты ач. А эгерде аткара элек болсоң, азыртан баштап аткарам деп өзүңө убада шарт кылып, анан андан ары жыл. Ар бир темага өзүнчө маани бер. Анда айтылгандарды жашооңо киргиз. Аял, сен асылсың. Сенин адамдын тукумун улайсың. Адамды багып чоңойтосуң. Адамды тарбиялайсың. Сенин асылдыгың ушунда. Аял, сен асылсың. Сен мээр, ырайымды сактайсың. Сен мамилени сактайсың. Сен байланышты сактайсың. Сенин асылдыгың ушунда. Аял, сен асылсың. Сен тазалыкты сактайсың. Сен сулуулукту сактайсың. Сен назиктикти сактайсың. Сенин асылдыгың ушунда. Аял, сен асылсың. Сен кубаныч тартып улайсың. Сен көңүлдү көтөрөсүң. Сен жарпыбызды жазасың. Сенин асылдыгың ушунда. Аял, сен асылдыгыңды ардакта. Бааңды бил, баркыңды сакта. Кыз бала төрөлгөндө Аллах Таала атасынын акыретте бейишке жетүү үчүн жолун жеңилдетет. Кыз бала турмушка чыкканда жубайынын дининин жарымын толуктайт. Кыз бала эне болгондо бейиш таман алдында кылат. Аялдын асылдыгы ушунда. Аллах Таала ар бир аял затын бул дүйнөдө да, акыретте да бактылуу кылсын.